Bişkek'te saat 7. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо таңкы бурулуш. Студияда Талайгүл Чабдарова жана Чыңгыз Рыскелдиев. Кутмандуу таңыздар менен ардактуу радио угармандар, өлкө аймагындагы жана дүйнө жүзүндөгү жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн таңкы бурулуш программасын баштадык. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач программабыздын башында жаңылыктар топтому менен тааныштырып алалы. Микрофондо кесиптешибиз Бакыт Тапаев. Кутмандыңыздар менен. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик кызматка арыз таштаган 12 талапкерге документтерин кайра кайтарып берүү чечимин кабыл алды. Маалыматка ылайык талапкерлер Бек Турасанов, Кубанычбек Кадыров жана Нурлан Мотоевдин соттолугу жоюлган эмес. Андан тышкары Анар Зарпиева, Анаркүл Араева, Юлия Елена Крипчаева, Жээнбек Искендеров, Куттумедин Базаркулов, Чыңгыз Капаров, Тынчтык Акжолтой жана Султан Ажиматов кыргыз тесттен кыргыз тили сынагы боюнча сертификаттарын көшө түшкөн эмес. Бул чечимге Болшойконун 8 мүчөсү макулдугун берсе, бирөө каршы болду. Президенттик шайлоолордо жарандар жашаган жери боюнча гана добуш бере алат. Бул тууралуу шайлоо өткөрүү боюнча штаттын жетекчиси вице-премьер-министр Максат Мамытканов билдирди. Анын айтымында бул форма 2 жоюлганга байланыштуу. Бирок аймактардан келип, шаарларда каттоого турбастан эле жашагандар басымдуу болгондуктан алардын добуш берүү жолдорун түзүү маселеси чечилип жатат. Белгилеп кетсек, эми чет мамлекеттердеги кыргызстандыктар үчүн форма 2 күчүндө калат. Мөөнөтүнө чейинки президенттик шайлоолор 10 январда өтөт. Мамлекеттик чек-араны делимитациялоо жана демаркация боюнча өкмөт аралык делегациянын жаңы жетекчиси Камчыбек Ташиевдин кыргыз делегациясынын мүчөлөрү менен жолугушуусу болду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуу боюнча өкмөт аралык комиссиянын ишин жандандыруу, коңшу мамлекеттер менен мамлекеттик чек-араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын жумушун активдештирүү маселелери талкууланды. Жалал Абад шаарында сентябрь айынан бери 10 окуучу жана 10дон ашык мугалим коронавирустан айыгып чыгышты. Ушул тапта ооруп жаткан окуучу же мугалим жок. 23 ноябрдан тарта шаардагы мектептерде 1, 5, 9, 11 класстардын окуучулары салттуу түрдө окуй баштайт. Окуучулар алгоритмдин негизинде мектепке кирер алдында дене табы өлчөнүп, сабакта аралыкты сактоо менен бет каптаган отурушат. Буга чейин Жалал Абад областында бир окуучу вирустан көз жумганы айтылган. Кыргызстанда жалпы 68.316 адам коронавирусту жуктуруп алса, 59.362 бет айыкты, 1217 каза болду. Самоо өлкөсүндө коронавирустун биринчи учуру расмий катталды. Ооруга башка мамлекеттен келген жергиликтүү тургун чалдыккан. Учурда жаңы вирус аныкталган жаран карантинде. Өлкө бийлиги жашоочуларды кырдаал көзөмөлгө алынгандыгын, коронавируска каршы күрөшүү боюнча мындан аркы чаралар жөнүндө дагы маалыматтар берилерин айтты. 19 ноябрга карата дүйнөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 56 миллиондон ашты. Студенттер күнүндө массалык иш-чара өткөргөндүгү үчүн Асанбай борборуна 13 000 сом айып салынды. Маалыматка ылайык аталган борбор 18 ноябрда 600дөн ашык киши катышкан массалык иш-чара уюштурган. Буга байланыштуу Асанбай борборунун жетекчилерине бузуулар кодексинин 293 беренеси боюнча протокол түзүлүп, айып пул салынды. Эгерде мыйзам бузуулар дагы кайталанса, кылмыш ишин козгоо үчүн материалдар Ички иштер башкармалыгына берилери кабарланды. Америка Кошмо Штаттарынын президентине талапкер Джозеф Байденге берилген добуштардын саны 80 миллионго жакындап калды. Америка үчүн жаңы тарыхый рекорд болушу мүмкүн деп билдирди Associated Press. Буга чейинки рекорд Барак Обаманын эсебинде 2008-жылдагы шайлоодо ал шайлоочулардын 69,4 миллион добушун алган. Байден шайлоодон кийинки биринчи күнү эле 70 миллион добуш менен рекорд койду. Америка Кошмо Штаттарынын учурдагы президенти Дональд Трамп дагы четте калган жок. Аны колдоп 70 миллиондон ашык шайлоочу добуш берди. Бирок Ак үйдүн башчысы жеңилгенин мойнуна албай, соттордо ушул шайлоодо жеңип чыкканын далилдегиси келет.
2021 жылы Евровидение 2021 сынагы түштүк Голландиянын Роттердам шаарында өтөт. Бирок пандемияга байланыштуу сынактын эрежелери өзгөртүлөт. Катышуучулар келе албай кала турган болушса, жандуу үн менен аткарылган ырларын жаздырып жөнөтө алышат, деп жазды Интерфакс чек.ру. Аудио жазуунун көчүрмөсү алардын сынакка катышкандыгынын кепилдиги болуп эсептелет. Эми синоптиктердин бүгүнкү көргөн маалыматы менен тааныша алыңыздар. Бүгүн Чүй облусунун абанын температурасы 2-7 градус, Таласта 5-10 градус суук болсо, Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 1-6 градуска чейин абанын температурасы төмөн, ал эми Ысык Көл облусунда 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, Нарында 0,5 градус суук. Бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 5-7 градус суук болот. 7 саат 5 мүнөт. Биз кесиптешибизге чоң рахмат айталы. Ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радионун толкунунда таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар жана программабыздын башында жаңылыктардын кыргызча топтому менен тааныштыңыздар. Кесиптешибиз Бакыт Абаев тааныштырды. Эми биз сөзүбүздү уланта берели. Чыңгыз мына өлкө аймагында дүйнө жүзүндө көптөгөн окуялар болуп атат. Улам саат сайын, мүнөт сайын жаңылыктар чыгып атат. Бирок кандай болгон күндө да Кыргызстан үчүн өтө маанилүү жаңылыктардын бири бул ковидке байланыштуу жаңылыктар. Албетте күн сууктап, убакыт өтүшү менен, кыштын келиши менен өлкө аймагында ошол ковид оорусуна чалдыккандардын саны көбөйүп жатат. Бул абдан өкүнүчтүү. Ошентсе дагы республикалык деңгээлде штаб өз ишин баштап иш жүрүп жатат десек болот. Канчалык деңгээлде ошол таасир этип, эл арасында түшүндүрүү иштери өз натыйжасын берип атат, бул өзүнчө сөз. Ошентсе дагы соңку маалыматтар боюнча кечээ күнкү 19-ноябрдагы маалымат боюнча 5 кишинин өмүрү кыйылган, 422 кишиге вирус жуккан деген маалымат бар болчу. Бүгүн дагы республикалык штаб өзүнүн баягы иликтөө иштерин, тактоо, аныктоо иштерин жүргүзгөндөн кийин дагы бүгүнкү маалыматтар бир саат 9-10дорго белгилүү болуп калат болуш керек. Баягыдай эле той аштарды азайтуу, массалык чогулуштарды, элдерди көп топтошкон жерлерди азайтуу максаты ошол бойдон калды. Бирок ага карабастан мына жарым жылдан ашык убакыт өтүп кетти. Ошол мектептерде окуу токтоп турган, айрым жерлерде окууну кайра баштоо маселеси көтөрүлдү, чечиле баштады. Бул дагы кечке эле ошол оору менен алышып, үйдөн чыкпай жатып албай, бардык эрежелерди сактап, балдарды окута берүү зарылчылыгынан улам болду окшойт. Коронавирус анча көп жайылбаган аймактарда деп аныкталган негизинен. Анан буга дагы баягы 2 жумалык бир сыноо убактысын берген болчу. 2 жуманын ичинде эч кандай бир коронавирустун шек шыбасы билинбесе, анда окуу уланат деген дагы божомолдор бар эле. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр ошол окуу башталган мектептерде сабактар уланып, окуучулар мектепке барып окуп жатат. Ал эми мына ушул эле багытта сөз кыла турган болсок, саламаттыкты сактоо министрлигине $100,000 дары дармек берилген. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришкен. Маалыматка ылайык, дары каражаттарын Европа биримдигинин финансылык колдоосу алдында ЮНИСЕФ сатып алган. Дарылардын арасында 1000 таңгак амоксициллин, антибиотик жана 500 таңгак цефтриоксан жана 1000 таңгак гепарин бар. Эми бул дарылар мына ушул коронавирус башталгандан берки эң бир керектелүүчү жана эң биринчи жардамга колдонула турган дарылар деп айтылып келет. Мына ушул COVID-19 каршы күрөшүү негизги дары каражаттарынын тартыштыгын болтуруу максатында мына ушул сыяктуу иштер болуп жаткандыгын айтсак болот. Жакшы экен. Албетте баягы сактансаң сактайм дейт деген жакшы кеп бар. Эл ичинде ошол күн сууктаганда ошол дарыгерлерди айтып атпайбы, өтө көп үшүбөгөнгө аракет кылгыла. Үшүсөңөр ошол организмде вирус ойгонуп кетет. Эми канчалык анын чындыгы бар ким билет, эми дарыгерлер билген үчүн айтып атат да. Андыктан биз жарандарды, замандаштарыбызды ушул суукта калбаганга, өздөрүнүн ден соолугун жакшылап караганга, ошондой эле жанагындай бир иммунитетти көтөрө турган табигый азыктарды көбүрөөк жегенге, ошол эле лимон, чеснок, шорпо, шилең жана башка дегендей ошол организмди күчтөндүрүүчү азыктарды көбүрөөк колдонуп, чай ичип, суюктук ичип, баягы дарыгерлер айткан бардык эрежелерди сактаганга аракет кылса, бул оору дагы болбой, болсо да жеңилирээк
тезирээк өтүп кеткенге бир шарт түзөт болуш Ооба. керек. Чет өлкөнү алып карасак, мисалы Америкада, АКШда коронавирус абдан күчөп аткандыгы айтылып атат, Чыңгыз. Рекорддук чекке жетти деп атышат. Рекорддук чекке жетти деп атат. Эми бул дагы ушундай күчтүү, кубаттуу, ири державада ушундай болуп аткандан кийин биз дагы баардык дарыгердин айткандарын сактаганга аракет кылышыбыз керек. Дагы бир мындай бир түз эле оорудан баштадык эле, бир жакшы жаңылык болду, жанагы Бишкекте 3М төрөлдү. 20 жаштагы келин 3М төрөдү деген. Бул дагы Кыргызстан үчүн, кыргызстандыктар үчүн жакшы жаңылык. Ошентип биздин элибиздин саны дагы көбөйө бергени жакшы го. Ооба, мына ушундай жакшы жаңылыктар болуп турсун дейли. Чыңгыз, бир маселе да мына Кыргызстандын Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу бир өтө маанилүү деген мындай товарларды сыртка экспорттогонго тыюу салган чечим кабыл алып атат да. Бул айрыкча жана тирүү малды сыртка чыгаруу маселеси да. Азыркы учурда ушул мал жандыкты сыртка, мисалы бодомал, кой эчки, үй канаттуулары, дан эгиндеринен арпа, жүгөрү, күрүч, буудай уну дейт да. Мына ушулар сыртка көбүрөөк чыгат экен да бизде. Ооба. Анан Экспорттолгон. ушул малды сыртка чыгарууну тыюу салуу деп чечим кабыл алышты. Муну эми премьер-министрдин милдетин аткаруучу бекитип токтомго кол койгондон кийин күчүнө кирет экен. Муну айтайын дегеним, сен мал жандык жана башка маселесин жакшы билесиң да, тоолук жигитсиң. Анан биздин Кыргызстандагы мал башка өлкөлөргө салыштырмалуу бул экологиялык жактан таза деп бааланат экен. Ошон үчүн сыртка көп чыгып атыптыр да. Ооба, негизинен ушул азыктар боюнча алып караганда дал ушундай бир жыйынтыкты айтып келишет. Себеби Кыргызстандын бул малына эмес, чөбүнөн көз каранды болот экен көп нерсе. Баягы мезгил дагы тоютунан тоютунан мезгил дагы баягы өз убагында келген үчүн чөптүн бышымдуулугу дагы, анын ичиндеги, анын курамындагы баягы азыктардын жетиштүүлүгү дагы малдын этинин даамдуу болушуна жана кандайдыр бир витаминдердин толук курамда болушун шарттап турат экен. Демек, баягы башка мамлекеттер өздөрүнө сатып алууда дал ушул жактарына көбүрөөк басым жасайт экен. Жакшы экен. Дагы бир Кыргызстандагы маанилүү маселелердин бири, Чыңгыз, кечээ күнү Тажикстанда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев иш сапарда болду. Ал жакта ошол Тажикстандын тышкы иштер министри менен жолугушту, сүйлөштү. Тажикстан менен биздеги өтө улуттуу маселе бул чек аранын такталбай жатышы. Ооба, талаш жерлер. Талаш жерлер. Ушул маселе качан чечилип, акыркы чекит коюлат деп биздин күткөн жарандарыбыз дагы көп, мекендештерибиз дагы көп. Бийлик өкүлдөрү, бийлик бутактары дайыма аракет кылып келет ушул маселени чечсек деп. Анан кечээ күнкү тышкы иштер министринин сапары дагы бул ушуга болгон аракеттин бир катары баалашыбыз керек. Анда дагы бир топ сүйлөшүүлөр болгон экен. Ооба, сүйлөшүүлөр болуп, мына ушул талаш жерлерге баягы ишканаларды куруу сунушу айтылып атат да. Кыргыз тараптын сунушу менен дейт, Тажикстан жана Кыргызстандын ортосунда иштиктүү кеңеш ачуу маселеси каралат дейт. Ошондой эле талаштуу жерлерге биргелешкен ишканалар ачылып, алар эки өлкөгө тең пайда алып келгидей иштейт дейт. Бул жакшы жака деп кабыл алсак болобу? Негизи жер талаш болуп атса өзү. Анан эки мамлекеттин ортосунда бир ишкана болсо, ого бетер талаш күчөбөйбү же? Эми аны бир мамлекеттик деңгээлдеги бир эреже талаптардын негизинде канчадан бери эле Кыргыз элинин тарыхында дагы көп нерсе сүйлөшүүлөр менен чечилип келген да. Тилекке каршы кийинки кездерде чыр чатак менен, жанагындай адам өмүрүнүн кыйылышы менен, адамдардын ден соолугуна зыян келиши менен аяктап калып жатпайбы? Эми жакшылыктан үмүт үзбөй туралы, келечекте дагы бир ушул багытта жакшы аракеттер болуп кетет деген ниетте туралы. Анан дагы бир биздин Кыргызстан үчүн мүнөздүү, бул мына ноябрдын ортосунан ооп калды. Өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрүп, сууктап кетти, суук түштү. Тагыраак айтсак, баягы күн жылып туруп эле 12 ноябрдан бери карай дароо сууктаганга көп адамдар ушул суукту көтөрө албай жаткандыгын айтсак болот. Кышында эмне кылабыз, декабрда, январда эмне кылабыз деген сарсана көп адамдарда. Бирок менимче бул жерде талай же баягы жылуу аба ырайында жүрүп дароо суукка түшүп калганга эле кичине чыдабай атат окшойбуз. Болбосо азыр бир 10 градустун тегеретесиндеги эле суук бар да. Сен андай суукка сен чыдайсың да, сен андай суук биз үчүн жылуу. Тоодо чоңойгон жигиттер чыдамдуу болот. Анда биз азыр ушул аба ырайынын кескин өзгөрүшү, анын таасири, анан башка ушу аба ырайы кескин өзгөргөндө, суук түшкөндө, кар жааганда, жол тайгак болгондо
бир эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ооба. эмес, дагы канча түзүмдөргө ишине түйшүк түшөт да. Ооба. Бирок анын баардыгы ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигине караган гидрометеорология агенттигинен көз каранды. Алар маалыматтарды таратат, тиешелүү түзүмдөр менен иш алып барат, аларга бир керектүү өз ара кызматташтыкты камсыз кылат. Ушул иштер кандай жүрөт болду экен, биз ушул жөнүндө маалымат албайлыбы? Жакшы болот. Азыр биз менен байланышта Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология агенттигинин директорунун орун басары Мээрим Асанбай кызы байланышта. Мээрим Асанбаевна, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына айтсаңыз, алгач ошо сиздердин синоптиктер, кызматкерлер күн сайын, саат сайын ушул аба ырайынын кескин өзгөрүшү тууралуу маалыматтарды алып тактап турат да. Анан жакынкы күндөрдө кандай болот, дагы 1-2 күн ичинде качан жылыйт деп баарыбыз күтүп атабыз да. Алгач ушул жөнүндө айтсаңыз. Кыргыз гидромет тарабынан 17 ноябрда шашылыш билдирүү таркатылган. Бул билдирүүнүн негизинде 19-20 ноябрда көпчүлүк аймактарда кар жашын күткөнбүз. Ал эми 19-нан 21 ноябрга чейин абанын температурасынын кескин төмөндөшү күтүлгөн. Ошондой эле өзүңөр байкагандай, азыр төмөн температураларды байкап жатабыз. Бүгүн 20 ноябрда чүйөрүнүн айтсак, түнү -10, -15 градус, ал эми күндүз -7, -2, -7 градус суук болушун күтүп турабыз. Мындай температуралар 21-22 ноябрда дагы күтүлөт. Бүгүндөн баштап чүйөрүнүндө дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми 23 ноябрдан баштап күндүзгү гана температуралар 1 градуска жогорулайт. Бул -1, -6 же 0, -5 градус тегерегинде күндүзгү температуралар ушундай болот. Айта бериңиз. 23-24 ноябрда дагы чүйөрүнүндө мезгил менен кар жашы күтүлөт. Ал эми андан кийин 27 ноябрга чейин дээрлик жаан-чачын болбойт деп синоптиктер берип жатат маалыматты. Мындай маалыматтар күнүнө бардык чечим кабыл алуучу жана тиешелүү мамлекеттик органдарга таркатылат. Алардын негизгилеринин бири бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жол жана транспорт министрлиги, айыл чарба министрлиги, андан ары ошо жериндеги жергиликтүү органдарга чейин жеткирилет. Ал маалыматтарды сиздерден алышат да алар, сиздер милдеттүү түрдө берип турасыздар. Ооба. Анан Мээрим айым, бул жанагы аба ырайы, кар көчкү же болбосо кардын калың түшүшү, анан суу жана башка маселелер боюнча да силердин өлкөнүн аймактарында станциялар иштейт да, Мурда бардыгыбызга эле белгилүү болгондой ошол жабдыктар эскирип калды, тезирээк мындай маалымат алганга мүмкүн болбой атат деп же болбосо эл арасында дагы айтылып калчу да. Биз деген аба ырайы тууралуу маалыматты Ташкенттен алат экенбиз, анан Алматадан алат экенбиз депчи. Бүгүнкү күндө бизде абал кандай? Бүгүнкү күндө бизде республика боюнча 35 мануалдык станция жумуш аткарат. Анан 56 автоматтык станция аба ырайынын ошо абалына мониторинг жүргүзөт. Мануалдык станциялар ар 3 саат сайын маалымат беришет. Ал эми автоматтык станциялар минутасына болгон өзгөрүүлөрдү, ошо абанын нымдуулугун, абанын температурасын жана башка бардык 12ге жакын көрсөткүчтү ошо минута сайын өлчөп, бияктагы борбордук аппараттагы серверге келип түшүп турат. Бул маалыматтардын негизинде карта түзүлөт. Ал карта ошо минута сайын, 10 мүнөт сайын жаңыртылып турат. Андан башка ошо европейский, Европанын, Кытайдын жана башка өлкөлөрдүн дагы ошондой маалыматтарынан топтолгон карталар бар. Аларга лицензия аркылуу биздин доступ алганбыз. Ошондой карталар менен синоптиктер иштеп, кийинки боло турган аба ырайына божомол түзүшөт да. Чындыгында ошо аспаптардын эскириши, станциялардын жарактан чыгып аткан мындай көйгөй бизде бар. Анткени ошо Советтер Союзу таркагандан кийин бюджеттеги акча каражаттын жетишсиздигинен кыскартууга дуушар болгонбуз. Бирок бүгүнкү күндө эл аралык уюмдардын
жана донорлордун жардамы менен кайрадан калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Мен азыр айткандай 56 станция коюлган, орнотулган. Бул 15-жылдан бери быйыл 23-жылга чейин 60 автоматтык станция орнотуп ишке киргизүү планыбызда турат. Бул боюнча иштер аткарылып жатат. Жакшы. Ушул техникалар канча убакытка чейинки аба ырайынын болжолдук көрсөткүчүн алып бере алышат, көрсөтүп бере алышат? Бүгүнкү күндө биз 1-3 сутканын божомолун беребиз. Бул бир күндүк божомолубуздун акталышы 86% жогору биздин бүгүнкү көрсөткүчүбүз. Андан кийин 4-5 күнгө божомол беребиз. Жакынкы 10 күндүн божомолун эми бул акталышы бир аз азыраак болот да. Бир суткадан 5 суткага чейинки божомолду так бере алышат, андан кийин да 10 күнгө берет. Андан сырткары 1 айлык бюллетень чыгарылат. Мисалы азыр декабрь айы кандай боло турган жөнүндө. Анан мына азыр суук түшкөндөн бери карай жылуулук системасы дагы активдүү иштеп баштады да. Элдерди от жагып атат. От жагып атат, аба бузулуп атат дегендей, анан ушул абадагы бузулуу дагы бул аба ырайына таасир этет да. Булганышы боюнча да сиздер маалымат чогултасыздар да, аймакта? Ооба. Мен бир аз оңдоп койсом, тескерисинче аба ырайынын абалы, аба ырайынын шарттары ошо абанын булгануусуна таасир этет да. Анткени бүгүнкү күндөрдө температуралык инверсия, бир азыр муздак антициклон орноп турат да. Ошолорго байланыштуу аба жакшы алмаша албай калат дагы. Абадагы жүзбетүүчү заттар көпкө чейин ошо таркалып кетпей кармалып турат шаардын ичинде. Ошонун негизинде жанагы смог пайда болот, көрсөткүчтөрдүн концентрациялары жогорулайт дегендей. Абанын температурасы кескин төмөндөөнүнө байланыштуу баардык жанагы жыл массивтерде жашаган жана башка жылытуучу системалар ишке кирип, салыштырмалуу мурдакы күндөргө азыр абанын булгануусу дагы жогорулап жатат. Бул жыл сайын эле биз байкаган көрүнүш. Биз Бишкек шаарында 8 точкада мониторинг жүргүзө турган станцияларыбыз бар. Алардын маалыматы менен нормативден 1 эседен 3 эсеге чейин ошо көрсөткүчтөрдүн жогорулап жаткандыгы байкалып турат азыр. Ошо эң айта бериңиз. Көбүрөөк ушул биздин Кыргызстандын аймагында абанын булганышы кайсыл жерлерде байкалат? Биздин маалыматтар Кара Балта шаарында, Токмок шаарында, Чолпон Ата Ош шаарында жана Бишкек шаарында байкоо жүргүзүлөт. Ошолордун негизинде Бишкек ошо 5 шаардын ичинен эң абанын булгануусу эң жогорку деңгээлде болгон шаар болуп эсептелинет. Ал эми шаардын ичин ала турган болсок, борбордук бөлүгү шаардын көрсөткүчтөр боюнча эң жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Мээрим айым, мына эми кайрадан ошол азыркы кескин өзгөрүп жаткан, суук болуп аткан учурга келели да, жанагы ашууларда, алыс жолдордо ушул боюнча маалыматтарды алып, анан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү түзүмдөрүнө маалыматтар берилгенден кийин анан алар сиздердин маалымат менен тез арада иштерди жүргүзөт да, жолдорду тазалоо, жанагы кар күрткүлөрүнөн арылтуу жана башка маселелерди. Ооба, биздин кызматкерлер тарабынан ар бир негизги унаа жолдорунда, ашууларда, капчыгайларда кандай абал болуп тургандыгын, ошо кардын бийиктигин, кандай көлөмдө кар жааган бардыгына байкоо жүргүзүлүп турат. Бул оперативдүү ыкчам түрдө жанагы жол жана транспорт министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана граждандык коргонуу уюмдары бар. Ошолор менен биргеликте ыкчам түрдө бул жөнүндө маалымат алмашып иш алып барышат. Күнүгө эртең менен кайсы ашууда кандай көлөмдө кар бар экенин талкуулашат. Жана биздин кар көчкү коопсуздугу башкармалыгы бар. Башкармалыктын кызматкерлери ошол жердеги бизде республикада дайыма түшө турган же коркунучу бар точкалар бар. Кайсы жерде
көпчүлүк убакта кар көчкүлөр түшөт, кар Кайсыл көчкүлөр жерлер? байкалат Мисалы? депчи. Ошол жактагы абалды карашып, алдын ала жумуштарын жүргүзөт. Жанагы жолду жабып, кар көчкүн мажбурлап түшүрүп, кайра тазалап, анан жолду ачып, кишилерди жана басып калып, жана башка коркунучтарын алдын алуу үчүн. Кайсыл жерлер болуп эсептелет ошол кооптуу жерлер? Мына айтып кетсем, Бишкек-Ош Сунаа жолунда бул Төө ашуусу байкалат, Ала Бел ашуусу, Өтмөк ашуусу, Чычкан Капчыгайы, Көк Бел ашуусу, Чапчыма ашуусу, ошондой эле Чоң ашуусу бул Каракол Эңилчек автоунаа жолунда, Бишкек Нарын Торгак жолундагы Долон ашуусу жана ошол ар бир ашуудагы километр менен эсептелген жолдордун өзүнүн точкалары бар. Мээрим айым, километрде. Мээрим айым, азыр ушул тапта Төө ашууда абал кандай? Жол акыркы маалыматтарыңыз боюнча ошол. Мен кечээкүнкү маалымат бүгүн саат 9га даяр болот. Кечээкүнкү маалымат боюнча Төө ашууда түндүк тарабында тоо беттеринде 15-тен 37 сантиметрге чейин, түштүк тарабынын тоо беттеринде 25-тен 56 сантиметрге чейин кар бар. Ал эми тоо беттеринде 20-25 сантиметрди түзөт. Азыр убакта жол тайгак жана муз тоңуп турат, бирок жол ачык. Кар көчкү коркунучу азырынча жок. Рахмат сизге, Мээрим айым, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, биз менен байланышта Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Кыргыз гидрометеорология агенттигинин директорунун орун басары Мээрим Асанбай кызы байланышта болду. Абдан чоң анан мындай бир бүгүнкү күнгө керектүү маалыматтарды берди окшойт, Чыңгыз. Жалпы угармандар эгер бизди угуп жаткан болсо, жолго чыгып аткан айдоочулардын баягы эсине салалы, мына ушул жолдордо жүргөндө дайыма чынжырчаларыңыздарды ала жүрүңүздөр, айдоочулар кышкы дөңгөлөктөрдү алмаштырыңыздар. Мына ар бир ашуу тайгак экендигин жогоруда сиздер уктуңуздар. Андыктан өзүбүзгө баягы баардык нерсени алдын ала жүрүү өзүбүзгө эле пайда алып келет. Ооба, анан калса ушул айрыкча кыш мезгилинде жол тайгак болгондо автокырсыктар дагы көп болуп атпайбы, Чыңгыз? Мына кечээ жакында эле канчалаган адамдын өмүрүн алган автокырсыктар болуп кетти. Бул эми мындай болбой койсо жакшы болмок, бирок биз муну алдын алуу үчүн баардык аракетти жумшашыбыз керек. Анан шашпаш керек дегендей, мына ушул Бишкек Торгар жолунда Асык Ата Кант районунун тушунда кечээ жакында эле өтө катуу автокырсык катталды, канча кишинин өмүрү кыйылды. Анан ушул айрыкча жаш жигиттерге автомашина башкарып бара жаткан жаш жигиттер азыр айрыкча кыш мезгилинде өтө шашылыштын деле кереги жок. Анткени ошол шашкандыктан, өтүп кетем деп өзүнө ишенгендиктен жанагы кары жаш майда балдарды кошуп кырсык катталып адам өмүрүн алды да. Андыктан биз баардык айдоочуларга жолуңар шыдыр болсун, автоунааңар бузулбасын, ошол эле учурда сиздер дагы шашпаңыздар дейли. Шашпай баардык эреже талапты сактап, анан ошол автоунааны башкарсаңыздар, анткени өлкө аймагында ошол автокырсыктардын көп болуп жатышы бул ар бир үй бүлөгө эле түйшүк алып келет экен. 2020-жылдын акыркы 10 айында эле 4899 жол кырсыгы катталган экен. Анын ичинде 596 адам каза болуп, 7289 адам ар кандай жараат алып больницага түшкөн. Мына ушундай жыйынтык бар. Андыктан ардактуу жүргүнчүлөр, урматтуу радио угармандар, ар бир жакыныңыздарга эскертиңиздер. Өзгөчө азыркы жолдун абалы өтө кыйын болуп турган учур, себеби кар жаап, кайра эрип, кайра муз тоңуп, айтор биринин артынан бири болгонго жолдор өтө тайгак. Мына ушуга байланыштуу 17 ноябрь күнү өкмөт башчынын милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков кыш мезгилинде аймактык жана эл аралык автожолдорду тейлөөгө тартылган кызматтарды 24 саат бою тынымсыз иштөөгө өткөрүү зарыл экендигин айтып,
жыйын өткөргөн болчу. Мына ушул жыйындын алкагында ар бир ашуудагы абалды жөнгө салып туруу үчүн бардык баягы тиешелүү түзүмдөргө өзүнүн баягы тапшырмаларын берген. Ошол эле транспорт жана жолдор министрлигине, өзгөчө кырдаалдар министрлигине бардык кооптуу делген жерлерди карап алдын алып бардык иш баягы аткарылсын деп жолго ошол эле кум чачуу, туз чачуу жана дагы кар көчкү коркунучу күтүлсө аны атайлап атып түшүрүү мына ушул сыяктуу бир топ иштер жүзөгө ашсын деп баягы тапшырма берген. Ошондой эле ички иштер министрлигине дагы зарылдыкка жараша ашуулардагы жолдорду тосуу графигин камсыз кылуу боюнча дагы тапшырма берилген. Ошол тапшырмалар өз убагында, өз мөөнөтүндө анан так ирети менен аткарылса экен деген тилекте бололу. Сааттын жебеси дагы 7 саат 29 минута болуп калды, 30 минута болду. Биз кайрадан жаңылыктарга кезек берели, бирок бул жолу орус тилинде. Биздин студияга кесиптешибиз Канат келди. Канат, саламатсыңбы? Доброе утро, уважаемые, дорогие, любимые мои коллеги. Как у вас дела? Надеюсь, все хорошо. Баары жакшы, эми жаңылыктарды угалы. Да, но перед этим скажу, действительно, Чингис, да, все правильно. Вот напомнила тем людям, которые выезжают на эти перевалы, действительно, надо с собой иметь вот действительно вот лопатки, противоскольженные цепи, естественно, не забыть переобуть, конечно, летние шины на зимние. В Бишкеке 7 часов 30 минут, сегодня уже 20 ноября, информация для тех, кто потерялся в пространстве во времени, и мы начинаем наш новостной час. Состоялась ознакомительная встреча нового руководителя межправительственной делегации по делимитации и демаркации государственной границы Хамчебека Ташиева с членами кыргызской делегации. Об этом сообщает пресс-служба правительства. По ее данным, на встрече были обсуждены вопросы возобновления работы межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, активизации деятельности правительственных комиссий по делимитации и демаркации государственной границы с соседними странами. Исполняющий обязанности президента Кыргызской республики Турага Джогорку Кенеша Талант Мамытов накануне 19 ноября встретился с вице-премьер-министром страны Эльвирой Сурубалдиевой. Во встрече также приняли участие министр здравоохранения Алымкадыр Бешеналиев, руководители Министерства труда и социального развития, Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования. Обсуждены меры, принимаемые правительством по обеспечению социальной стабильности в стране. В частности, затронуты вопросы стабилизации эпидемиологической ситуации, обеспечения своевременных выплат медицинским работникам, обеспечения достаточного количества лекарственных препаратов и тест-систем, готовности больниц, выплат социальных пособий и пенсий и прозрачности распределения поступающей гуманитарной помощи и другое. Вице-премьер-министр Эльвира Сурубалдиева отметила, что правительством принимаются исчерпывающие меры по снижению негативного влияния от распространения заболевания. Также сообщила о наличии достаточного количества тест-систем оснащенности медицинских учреждений. Кроме того, вице-премьер-министр представила информацию о текущей ситуации и принимаемых мерах по обеспечению социальной стабильности в стране. Талант Мамытов отметил особую важность усиления работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и обеспечения своевременного финансирования работ, направленных на борьбу с пандемией. Население не должно испытывать недостатка электроэнергии и тепла в зимний период. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков сказал в ходе заседания Республиканского штаба по подготовке отраслей экономики населения Кыргызстана к осенне-зимнему периоду. Сообщает пресс-служба правительства. Артем Новиков заслушал информацию полномочных представителей правительства в областях о прохождении осенне-зимнего периода. Все мы понимаем, что 2020 год был сложным для всех нас. Последние события привели к необходимости корректировки республиканского бюджета. Финансирование расходов по подготовке и прохождению осенне-зимнего периода обеспечено более чем на 90%. Остальные средства будут перечислены согласно плану до конца текущего года. Поэтому ссылка на отсутствие финансирования недопустима. От вас требуется только одно – обеспечить бесперебойное и безаварийное прохождение осенне-зимнего периода, заключил исполняющий обязанности премьер-министра.
Минсельхоз ввел временный запрет на вывоз скота и других сельскохозяйственных продуктов. Об этом заявил министр Телек Тактагазиев в прямом эфире у себя на странице Facebook. Запрет введен из-за повышения цен на них. Он будет действовать до стабилизации и нормализации экономической ситуации в стране, сказал он. Предлагаем вашему вниманию перечень отдельных видов сельскохозяйственной продукции, на которые распространяется временный запрет на вывоз. Это лошадь, крупный рогатый скот, овцы и козы, птица, куры, утки, гуси, индейки и другие, ячмень, кукуруза, рис, пшеничная мука, растительное масло, сахар, куриные яйца, йодированная соль, корм, а именно сено, солома, фураж, крупы. При этом министр Телек Тактагазиев отметил, что запрет не распространяется на вывоз мяса. В Джалабаде сняли ряд карантинных ограничений. Как передается, свою работу возобновил городской авторынок. Также разрешена деятельность общественных бань, бильярдных залов и точек общепита. При этом количество посетителей за раз не должно превышать 50 человек. Кроме того, с сегодняшнего дня разрешили проводить пятничные молитвы в мечетях. В случае выявления объектов, нарушающих правила, ограничения будут вводиться снова. На 7 часов утра по бишкекскому времени сегодня, 20 ноября, в мире случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано 57 миллионов 216 тысяч 34. Летальных исходов 1 миллион 364 тысячи 814. Выздоровели 39 миллионов 698 тысяч 289 человек. Это все новости на этот час. Далее о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 20 ноября, днем в отдельных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей снег, по остальной территории без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской и Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха. Чуйская область минус 2, минус 7 в Таласе, минус 5, 10 в Баткене, Ваше, в Джалабаде, минус 1, 6 в Иссык-Кульской области, минус 1, плюс 4 в Нарыне, 0, минус 5 в Бишкеке сегодня без осадков и максимальная температура воздуха днем в столице минус 5, 7. Таковы новости на данный час, как я уже говорил ранее. И вот еще одна информация, с которой бы я хотел поделиться со всеми радиослушателями, ну, естественно, с вами, уважаемые коллеги. В интернете появился список самых плохих паролей, которые выбирали пользователи в 2020 году. Такое исследование каждый год, кстати, публикует компания NordPass. Ненадежность секретных комбинаций определяется частотой их использования, а также простотой подбора для злоумышленников. Итак, наш рейтинг. Лидером антирейтинга компании NordPass стал такой пароль, который все время большинство пользователей используют, а именно 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, это естественно, да. Который в этом году использовали, кстати, этот пароль свыше 2,5 миллиона раз. На втором месте нашего рейтинга оказалась усложненная версия первого варианта, а именно 1, 2, 3, 4, 5, 6, а потом еще 7, 8 и 9. Использование почти миллион раз вот такой пароль. И на третьей строчке расположился новичок рейтинга. Пароль простой, вот пишется на английскими буквами Picture 1, то есть картина 1. Ну и остальные места в топ-10 заняли такие пароли, как 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, потом 1, 1, 1, 1, 1, потом 1, 2, 3, 1, 2, 3, потом 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. И вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Так что, Чингис, советую тебе сменить твой пароль. Талагуль, вам тоже. Я сейчас это сделаю, вот прямо буквально сейчас изменю свой пароль. Пароль, да? Где банковские мои хранятся, банковская информация. Не, у меня просто один все. Просто один. Так что меняйте пароли, пока не поздно. Вам спасибо, хорошего вам эфира и хорошего вам всем дня. До Рахмат, свидания. жакшы кеңешиң үчүн жана жаңылыктар үчүн ийгилик. Биз уланта эле Бишкекте саат 7ден 38 мүнөт өттү. Мына бүгүн Чыңгыз, бүгүн биздин Кыргызстанда эле эмес, бардык бүткүл дүйнөлүк балдар күнү экен да. Ооба. Бүткүл дүйнөлүк балдар күнү
Бул качан белгиленген экен бул күндү? Бул 1954-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын резолюциясында сунушталган экен 20 ноябрда. Дал ушул күндү белгилөө. Майрамдын өзөгү балдардын жашоосуна шарт түзүп берүүнү жакшыртуу деп баягы багытталган экен. 1959-жылы Бириккен Улуттар Уюмунда балдардын укугунун декларациясы кабыл алынса, ал эми 1989-жылы балдардын укугунун конвенциясы кабыл алынган экен. Бул биздин Кыргызстанда качан ратификацияланган экен дебейсиңби? Бизде иштеп баштаган. Ушул эле сен айтып кеткен декларация биздин Кыргыз Республикасында 1994-жылы ратификацияланыптыр. Кыргыз Республикасынын өкмөтү мына ушул балдар укугу жөнүндө конвенцияны 1994-жылы ратификациялаган. Бирок негизи эле Кыргызстанда балдар укугун коргоо, балдарды коргоо жаатында абдан мындай бир көп иш аракеттер болуп келе жатат. Ошол эле өкмөт менен катар бир топ мындай бир өкмөттүк эмес уюмдар, балдарды коргоо уюмдары, коомдук уюмдар, фонддор ушундай иштерди жүргүзүп келет да. Биз азыр ошондой фонддордун биринин жетекчиси менен маектешели. Ага чейин биз жалпы угармандарга эскертип коелучу. Балдар маселесине байланышкан биз балдарды дагы кантип коргойбуз, эмне кылабыз деген ой пикир сунуштар болсо телефондо айтып коелу, байланышка чыгып биз менен ойлорун бөлүшсүн. 0502 39 21 90 0502 39 21 90 же болбосо 0312 39 21 90 телефону аркылуу ушу балдар темасына байланышкан ой пикирлерди сиздер менен бирге бөлүшөлү. Ага чейин балдардын укугун коргоо лигасы коомдук фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова биз менен байланышта. Назгүл айым, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мына бүгүн ошол балдарды коргоо күнү деп атабыз, бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнү деп. Деги эле бул майрам Кыргызстанда качантан бери майрамдалып калды? Бул күнгө карата сиздер дагы бир топ бир аракеттерди көрсөңүздөр керек. Анткени майрам бул деген бир топ түйшүктү талап кылат да. Анткени ошол күнгө карата дагы кандай аракеттер болду дегендей ушул тууралуу кеп куруп берсеңиз. Эми бүгүн чыныгы чоң абдан эл аралык деңгээлинде чоң майрам болуп жатат. Бүгүн ушул дүйнө жүзүндө балдар жөнүндөгү конвенциянын балдардын укугун коргоо боюнча чоң конвенция алынган. Бул Генералдык ассамблеянын оюндун деңгээлинде алынган ушул конвенция. Негизи ушул конвенциянын алынган тарыхын карасак, жолун карасак, бул биринчиден дүйнө жүзүндө негизи балдардын көбү ушул оор кылдаага учураган үчүн деген ушул конвенцияны алганга мажбур болушкан да. Себеби дүйнө жүзүндө ушул балдардын укугун коргой турган мыйзамдар жетишпеген үчүн, балдардын өлүмү көп болгон үчүн, балдар деген укуктар төөлөнген үчүн деген дүйнө жүзүндө деген атайын ушундай бүт балдардын укугун коргош үчүн, балдардын укугун мындай эффективдүү деңгээлинде коргош үчүн анын үчүн мыйзамдар керек болчу. Анан дүйнө жүзүндө ар бир мамлекет ар кандай балдардын укуктары корголбосун бир бирдик мындай стандарттар болуш үчүн ушундай жакшыркай балдардын укугун коргоо боюнча конвенция алынган. Эми Кыргызстанда биз дүйнө жүзүндө бул эгерде карап кетсек 1989-жылы алынган 20 ноябрда. Кыргызстан болсо 12 январда 1994-жылы биз кошулганбыз да ошол келишимге. Ошол келишимге кошулгандан бери биз Кыргызстан деген көптөгөн милдеттерди алган. Бул биринчиден ушул балдардын укугун жакшыртуу боюнча, жакшыртуу кылганда жөн эле мындай кошулуп коюп жөн декларация жөнүндө мыйзамдар мындай келишим деген декларациянын деңгээлинде калып калбастан Кыргызстанда биздин мамлекетибиз ушундай милдет алганда болгон саясатты, болгон мыйзамдардын баардыгын кайрадан караштырып, биринчиден балдар жөнүндө атайын мыйзам алабыз деп ушундай милдет алган. Анан Кыргызстанда болгон мыйзамдардын баардыгын ушул конвенцияга келиштеребиз деп ушундай милдет алынган. Андан кийин бизде жаңы муун деп ушул конвенцияны ишке ашырыш үчүн Кыргызстан деңгээлинде жаңы муун деп чоң өкмөттүн программасы алынган.
Анын негизинде ушул биринчиден оор кырдаалга учураган балдардын укуктары каралып чыксын, аларга өзгөчө көңүл бурулсун, аларга карата өзгөчө чаралар иштелип чыксын деп ушундай милдет алынган. Андан тышкары мен айтып кетелим, ушул биз эми үчүн ушул ар дайым балдар жөнүндөгү конвенцияны деген ар дайым ала беребиз, ар дайым муну деген кадимкидей компас кылып, ориентир кылып алабыз. Себеби чыныгы Кыргызстан деген мисалы үчүн кайсы эл аралык деңгээлге чыкпасын, кайсы эл аралык мындай форумда, симпозиумго, чоң жыйындарга барбасын, сөз түрүндө ал жерде башка өлкө мамлекеттер Кыргызстандагы суроо жооп алышат да. Силер Кыргызстанда балдардын укугун жакшырткан үчүн деген кандай ушул конвенциянын берилерин кандай аткарып атасыңар, кандай ушул Кыргызстан өзү алган милдеттер деген ушул 44 мисалы үчүн ушул конвенциянын 44-чү беренеси негизинде биз кадимкидей Кыргызстан милдет алганда ушул болгон мыйзамдарды, болгон чараларды жөн эле эмес, ушул конвенцияда бекитилген стандарттарга карата балдардын укугун деген биз коргойбуз Кыргызстанда деп. Анан ошол чын эле кандай ишке ашып атат ошондо? Корголуп атабы? Ооба. Биз мисалы үчүн деген 4 жыл ушул конвенциянын негизинде Кыргызстан 4 жыл сайын барып, ушул Женевага барып, ушул деген кадимкидей отчет берет да, башка өлкөлөр менен биргелешип, кадимкидей 4 жыл сайын барып, дүйнө жүзүнө болгон ушул бүт өлкөлөргө, ушул конвенцияга мүчө болгон өлкөлөргө деген кадимкидей отчет берет. Кантип ушул Кыргызстанда 4 жыл сайын барып деген отчет берет. Кантип Кыргызстанда биз балдардын укугун коргоп, кандай жетишкендикке келдик, кандай балдардын укуктарын жакшыртуу жагынан кандай чараларды көрдүк, ошол учурда кандай кыйынчылыктар бар, анан кадимкидей биз эл аралык деңгээлде жардам сурайбыз. Бизде ушул мисалы үчүн ошол иштерге токтолсоңуз. Биз жардам сурайбыз. Эми жетишкендиктерин айтсак, биринчиден биз башка мисалы үчүн СНГ өлкөлөргө караганда биз мыйзам жагынан алдыга кеткенбиз. Мисалы үчүн СНГнын деңгээлине биз башка өлкөлөргө, СНГде болгон өлкөлөргө биз салыштырсак деген бир гана Кыргызстанда балдар жөнүндө кодекстар да, башка мамлекеттерде жок. Бир гана Кыргызстанда бар. Бул жакшы жетишкендик, бүт ушул балдар жөнүндөгү иштеп жаткан уюмдар муну белгилеп, эл аралык деңгээлде иштеген уюмдар сөз түрүндө муну белгилеп кетет. Бул жерде ЮНИСЕФтин салымы абдан көп да, чоң. Алар деген Кыргызстанга ушул балдар жөнүндө конвенция киргизилсин, иштеп чыксын деген көп салым киргизишкен да, консультация кылып жардам берип. Андан тышкары мен айтып кетелим, бүгүнкү күнү балдардын укугун коргогон негизи системабыздагы, мисалы үчүн ар бир районубузда бизде үй-бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо атайын бөлүмдөр бар. Социалдык өнүктүрүү министринин алдында деген атайын ушундай бөлүмдөр түзүп чыккан. Бул дагы жакшы көрүнүш, себеби мисалы үчүн башка өлкөлөргө салыштырганда аларда балдардын укугун дагы эле ушул күнгө чейин мисалы үчүн билим берүү башкармалары балдардын укугун коргойт. Кыргызстанда болсо бул биз ушул балдардын укугун конвенциясына караштыра ушул стандарттарды келтиргенбиз. Бул деген бүгүнкү күнү социалдык өнүктүрүү министринин деңгээлинде каралат. Андан тышкары мен айтып кетелим, негизи балдар өлүмү бизде азайган, балдардын жана энелердин өлүмү азайган Кыргызстанда. Андан тышкары ушул мектептен чыгып калган балдар абдан көбөйүп кеткен. 90-жылдардын башында ушул мектептен чыгып калган балдар абдан көбөйгөн. Алар дагы бул балдардын саны да абдан кыскарткан. Ошол бүгүнкү эгер салыштырсак, 90-жылдар деген мектептен чыгып калган балдар, көчөдө жашаган балдар абдан көп болчу. Эгер да ошол жылдар менен салыштырсак, чыныгы Кыргызстанда мындай жакшыртуу бир мындай иш-аракеттер болуп, азайды десек болот экен да, демек Назгүл айым. Азайды. Андан тышкары ушул балдар сатуу, балдарды сатып кетти, балдар кулдукка алып кетти деген абдан көп жаман окуялар болчу бул Кыргызстандачы. Бүгүнкү күнү ушул жактан дагы мен такыр эле жооз деп айтсам болбойт, бирок бул жагынан дагы мындай жакшыртуу жолуна дагы өткөнбүз. Назгүл айым, дагы бир маселе да бүгүнкү күндө. Айтыңыз. Мен айтып кетем, ошого карабастан Кыргызстанда бизде абдан чоң көйгөй, чоң маселе бар. Мына тилекке каршы дагы эле бизде
ушу жетим калган балдар, андан тышкары ушу үй бүлөдөн чыгып калган балдар, үй бүлө жок болуп калган балдар деген ушу жетим балдар үйлөрүндө жана интернативдүү мекемелерде ошолордун карамагында деле мындай ошол жерге калтырылып ушул жерге багылып атат да. Ушул конвенциянын чегинде ушул биздин өкмөтүбүздүн милдетибиз бар да. Ар бир баланын үй бүлөнүн чөйрөсүн сактап калуу, андан тышкары ушул интернативдүү мекемелерди реформалоодон өткөзүлөт. Назгүл айым, бул боюнча ар бир бала деген үй бүлөнүн чөйрөсүндө багылганга өскөнгө анын кадимкидей укугу бар да. Ошондуктан жетишкендер да бар, бирок дагы аткарылбаган милдеттерибиз дагы көп. Ошондуктан ушул бүгүнкү күн абдан чоң мындай саясаттын деңгээлинде бул жөн эле майрам эмес. Бул ушу Кыргызстанга дагы бир жолу кандай балдардын конвенциянын чегинде болгон кандай милдеттерибиз бар экен ошону эскертүү боюнча эскертет, да, эскертет. Анан жетишкендер бар, анан кандай жетишпегендер дагы бар. Назгүл айым, биз бир суроо береличи сизге. Мына бизге бир суроо береличи. Мына убактыбыз дагы чектелүү болуп атпайбы? Кыскачараак маалымат берип койсоңуз, бизде көбүнчө Кыргызстанда соңку күндөрдө балдарга болгон зордук зомбулукту азайтуу аракеттери күчөп атат. Бирок ошого карабай айрым учурларда ошол балдарга зордук зомбулук көрсөтүү фактылары катталып жатпайбы? Бул боюнча аракеттер кандай? Мен айтып кетсем, чыныгы эми мындай бар да, негизи Кыргызстан боюнча мурунку жылдарга караганда жалпы зор зомбулоо азайды. Азайган жок деп айтсак да бул мындай туура эмес болуп калат. Чыныгы аракеттер бар өкмөт тараптан, азайды, бирок ушул жыныстык зор зомбулоо абдан көбөйүп кетти. Мисалы үчүн 2019-жылы мурунку жылдарга салыштырганда 50%-га көбөйгөн. Бул эмнени билдириши? Бул деген өзгөчө, бул балдардын, өспүрүм кичинекей балдардын көчөдөн эмес, ушу үй бүлөнүн чөйрөсүндө болуп атат, туугандары, ушу тааныштары, үй бүлөнүн тааныштары болуп атат. Бул эмне себептен болду анализдесе, себебин ата-энелер балдарын миграция кетип, балдарын деген мындай туугандардыкына калтырып, же болбосо жакшы таанып алган тааныштарынын үй бүлөсүн таштап коюп, ошондой окуяга учураган балдар көп болду да. Андан тышкары суицид маселеси дагы мына пандемиянын убагында көп болду. Бул дагы ошо пандемиянын мындай кыйынчылыгына чыдай алган жок балдар. Андан тышкары деген ошо ата-энелер жакшы жардам ала алышкан жок да. Кайсылар анан ушул көп учурда ата-эне билбей да мындай жардамга муктаж болду. Ушу балдарына кантип жардам бере алабыз? Ушу пандемиянын убагында балдар ушул стрессти көтөргөнгө, алар психикалык жана физикалык ден соолугу көп мындай алар алсыз болот чоң адамдарга караганда. Алар мындай оор түшүктү деген көтөрө алышпайт чоң адамдарга эгер салыштырсак. Алар кадимкидей мындай стresстен чыга алышпай, анан өзүнүн өмүрүн кыйнаганга алар батып барышат да. Ошондуктан мен айтып элем, бүгүнкү күнү чыныгы ушул балдарга карата зор зомбулоону мындай жойдук деп айтсак болбойт. Бул маселе бар дагы эле. Көйгөйлүү. Буга деген бул маселени чечиш үчүн биз айтып жатабыз, ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлинде, ар бир райондун деңгээлинде атайын даярдалган социалдык кызматкерлер керек. Бүгүнкү күнү деген ушул балдардын укугун коргой турган мындай жакшы даярдалган, профессионалдык деңгээлде даярдалган социалдык кызматкерлер керек. Бирок ал үчүн биз балдар жөнүндөгү кодексти алыш керекпиз. Мисалы үчүн биз ушул Жогорку Кеңештин депутаттары иштеп чыккан жаңы балдар жөнүндөгү кодексти, жаңы ушул кодексти иштеп чыккандан кийин тилекке каршы бул убагында мындай бир эки комитеттен каралып, андан кийин каралбай калды. Ушул депутаттар деген балдардын маселесин артка коюп коюшту. Ушуну айтып кетсек болот. Рахмат. Ушул жаңы кодекс алынбаган үчүн бүгүнкү күнү мисалы үчүн дагы эле балдар кыйналып жатышат. Зор зомбулоо деген мындай кабыл атат, Чоң рахмат. Маалыматыңыз үчүн ыраазычылык билдирели. Биз менен байланышта Балдардын укугун коргоо лигасы коомдук фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова болду. Назгүл айымга ыраазычылык билдирели. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы жогоруда айтылгандай балдарга болгон зордук зомбулук деген маселе азая элек. Көп эле кезигип калып атат. Бирок ушул балдарга карата зордук зомбулукка каршы күрөш күчөгөндөн бери Чыңгыз байкап жатасыңбы? Ата-эне өзү дагы баласын жыгып алса дагы же ыйлап калса дагы мындай бир болушунча мындай чочуп кетип, мындай аларга бир башкача аяр мамиле жасаганга үйрөнүп калды. Анткени бардыгыбыз эле күбө болбодукпу, өз баласын кандай сабап жаткан,
керек болсо тепкилеп жаткан, Болбогон бир аларга шылтоо үчүн. ушундай бир баягы ачуусу чукул, мындай агрессиясы сыртына чыгып турган ата энелерди де жолуктурбадыкпы. Бирок кандай болгон күндө да балага кандай мамиле кылыш керек, бул сен ата энесиңби, мугалимсиңби, тарбиячы же агасы, эжеси ким болсоң дагы балага аяр мамиле кылыш керек деген нерсе биздин коомдо калыптана баштады окшойт. Кудай буюрса ушул балдарга бир аяр мамиле кылып, аларды тарбиялоонун, аларга бир мындай бир жакшы мамиле кылуунун бир жаңы заманбап үлгүсүнө жетишсек экен. Буюрса. Келечегинде дагы, тарыхыбызда дагы бул бала деген бул өзгөчө нерсе. Балдар биздин келечек деп айтылгандан кийин ошол айтылган сөзгө жараша мамиле кылышыбыз керек, Ооба. 2020-жылдын башына карата Кыргыз Республикасындагы курагы 18 жашка толо элек 2.456.000 бала катталган экен. Анын жарымынан ашыгы, тагыраак айтканда 51% эркек балдар болуп эсептелет экен. Ал эми 2019-жылга салыштырмалуу бул 75.000 балага же болбосо 3%га көбөйгөн деген маалымат бар экен. Эми бул баягы калкыбыздын санынын көбөйүшүнөн кабар берип атат да. Ал эми ушул жылдын башында катталган жалпы балдардын эсебин айта турган болсок, 45% 7 жашка чейинки бөбөктөр 1.115.000 бала экен. 42% 7 жаштан 14 жашка чейинки өспүрүмдөр бул 1.030.000 бала экен. 13% 15 жаштан 17 жаштагы өспүрүмдөр экен. Бул 311.000 адам бала болуп эсептелет экен. Ал эми балдардын көпчүлүгү, тагыраак айтканда 68% айыл жергесинде жашаган балдар болуп эсептелет экен. Чыңгыз, дагы бир маселе да, мына мурда ошол ата энеси жок, жетим болгон же болбосо ата энелик укуктан ажыраган ата энелердин балдар үйлөрүнө, интернаттарга жөнөтүлчү да. А бүгүнкү саясат тескерисинче балдар, ар бир бала үй бүлөлүк шартта чоңоюшу керек деген маселе кирип атат. Ар бир баланы баягы бала багып алуунун эреже талаптарын жөнөкөйлөштүрүү, ошондой эле фостердик үй бүлөлөрдүн көбөйтүү. Фостердик үй бүлө деген бул ата эне милдеттүү түрдө эгер өзүнүн жашоо шарты, социалдык абалы баланы чоңойтууга мүмкүнчүлүгү бар экендиги аныкталган болсо, анда ошол үйгө убактылуу багууга балдар берилет. Алар мектеп жашында болобу же кичинекей бала болобу ошол фостердик үй бүлөгө берилип, анан фостердик үй бүлөдө чоңоюп жаткан бала жергиликтүү социалдык коргоо башкармалыгы тарабынан ар дайым көзөмөлдө болот. Бала кандай чоңоюп атат, эмне ичип атат, эмне жеп атат, кандай окуп атат, баланы ата эне чоңойто берет, бирок ал көзөмөлдүктө болот. Ал баланы чоңойтуп аткан үй бүлө фостердик үй бүлө деп аталат экен, ошол убактылуу багууга берилет. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык коргоо министрлиги, социалдык өнүгүү министрлиги бул багытта бир 5-6 жылдан бери активдүү иш алып барууда. Натыйжасы жаман болгон жок деген маалыматтар бар. Мына биздин биринчи радионун эфиринде да бир канча жолу маек курушуп, ушул фостердик үй бүлөнүн жакшы жагы жөнүндө айтышкан. Анан дагы бир жагы, ата энени кызыктыруучу нерсе, ошол балага, мисалы 2 бала багып алган болсо, 2 балага жанагындай пособиясы төлөнүп берилет. Ал өзүнчө андан сырткары фостердик үй бүлөдөгү атага же энеге эмгек акы төлөнөт. Бул дагы баягы кызыктыруучу бир чети эмгегинин бааланышы катары бааласак болот. Анан үчүнчү жагы, эң жакшы жагы, ошол балдар ата эне мээримине бөлөнүп, үй бүлөлүк шартта чоңоет. Анан психологдор дагы, психиатрлар дагы баардыгы аныктап чыккан экен. Үй бүлөлүк шартта чоңойгон баланын кийинки жашоо шартын өз алдынча алып кетүүгө да мүмкүнчүлүгү кеңири болот. Ооба, мүмкүнчүлүктөр ачылат. Дүйнөлүк статистикага көз чаптырып көрдүм талайжа. Бул жерде бир жаман кабар бар. Акыркы 100 жылдыкта жер бетиндеги адам саны 50%га чейин кыскарышы мүмкүн деген божомолдор бар экен. Эмнеден улам? Бул эмне себептен дегенде, бул азыр көбүнчө кыз кишилердин карьераны тандап, же болбосо кеч турмушка чыгып, же болбосо үй бүлө куруудан баш тартып, же боюна бүтүрбөчү ар кандай препараттарды колдонуу менен бул адам санынын кыскаруусуна алып келаткандыгын айтат экен. Бул коркунучта көбүнчө азыр албетте эле эң алдыңкы орунда Кытай турат
экен. Кытай өзүнүн калкынын санын 50%га чейин жоготушу мүмкүн экен. Улуу Британия турат экен, Португалия, Испания, мына ушул сыяктуу мамлекеттер турат экен. Бул өтө чоң баягы кооптуу нерсе. Азыркы кезде баягы коңгуроо кылып ошол дүйнөлүк изилдөө жүргүзүп аткан инсандар адамзатына мына ушул ойду аябай бир бекемдеп айтып аткан мезгилде. Анан эми биздин Азияга келели. Азияга келе турган болсок, учурда эң көп бала төрөлгөн мамлекет бул Тажикстан болуп эсептелет экен. Эң аз төрөлгөн бала аз төрөлгөн мамлекет бул Өзбекстан болуп эсептелет экен. Кыргызстандан да аз бекен, Ооба, бизден дагы аз болуп эсептелет экен. Кыргызстанда орточо эсеп менен бир энеге 3 бала туура келет экен да. Анан мына ушул сыяктуу баягы жаңылыктар бар. Эми мунун баардыгы тең келечектин иши, анан бир Кудайдын колундагы нерсе дейбиз го. Бирок ошентсе дагы ушул статистика баягы адамды ойлондурбай койбойт. Демек жер бетиндеги адам саны кыскарып кетеби деген ой келет. Эми баягы балдар биздин бактыбыз, балдар биздин келечек дегенден кийин бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк балдар күнүндө биз балдарга кең келечек каалайлы, ден соолуктары чың болсун, аман эсен чоңоюп, эл керегине, Кыргызстандын келечегине жараган, мекен үчүн кызмат кылган мыкты уул кыздар өсүп чыксын бүгүнкү балдардан. Ал эми балдар үчүн деген аракет, балдар үчүн деген баягы өлкөнүн дагы, коомдук уюмдардын дагы жогоруда айтылгандай жалпы эле ата-энелер ошо балдар үчүн деген аракети, акыбети кайтсын ошол аракеттин. Биз эми жаңылыктарга кезек берет окшойбуз, убакыт сааты келип калды го. Ооба, 7 саат 59 мүнөт, тагыраагы 8 саатын жебесе кагып калган мезгил. Ушул учурда биз жаңылыктардын кыргызча чыгарылышына кезек берели. Микрофондо кесиптешибиз Бакыт Тапаев. Рахмат. Президентке талапкерлер күрөө акысын 3 декабрга чейин бериши керек. Бош өкүмдүн маалыматына ылайык, күрөөнүн суммасы 1 миллион сомду түзөт. Эгер талапкер шаруадан утулуп калса, бирок добуштардын 5 андан көбүрөөк пайызы чогулта алса, анда анын акчасы кайтарылат. Кыргызстанда мөөнөтсүз президенттик шаруу 10 январда өтөт. Борбор шайлоо комиссиясы президенттик кызматка арыз таштаган 12 талапкерге документтерин кайра кайтарып берүү чечимин кабыл алды. Маалыматка ылайык, талапкерлер Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана Нурлан Мотоевдин соттуулугу жөөлө элек. Андан тышкары Анар Зарипова, Анаркүл Араева, Юлия Лелинталь, Елена Крепчаева, Жээнбек Искендеров, Куттумидин Базаркулов, Чыңгыз Капаров, Тынчтык Акжолтой жана Султан Ажиматов Кыргыз патент Кыргыз тесттен кыргыз тили сынагы боюнча сертификаттарын көрсөтүшкөн эмес. Бул чечимге Бош өкүмдүн 8 мүчөсү макулдугун берсе, бирөө каршы болду. Кыргызстанга 33 мамлекеттин жарандары кире алат. Маалыматка караганда өлкө аймагына Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казакстан, Түркмөнстан, Бельгия, Австрия, Улуу Британия, Германия сыяктуу 33 мамлекеттин жарандарын киргизүүгө уруксаат берилди. Республикада коронавирус менен ооруп жаткан 113 бейтаптын абалы өтө оор. 897 бейтап оор абалда жаткандыгын республикалык штабтан кабарлашты. 2074 бейтаптын орто оор болсо, 52си канааттандырарлык. Учурда стационарларда 3136, ал эми амбулатордук дарыланууда 3980 бейтап бар. Өлкөдө жалпы 68316 адам коронавирусту жуктуруп алса, 49362 бейтап айыкты, 1217си каза болду. Жалал Абад шаарында коронавируска байланыштуу киргизилген бир катар чектөөлөр алынды. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, коомдук тамактануучу жайлардын 20дан кийин иштөөсүнө тыюу салынган чектөө алынды, бирок адамдын саны 50дөн ашпай санитардык эрежелер так сакталышы зарыл. Ал эми чайканалардын, бильярд залдардын иштөөсүнө уруксаат берилди. Ошондой эле мончолордун, машина базарынын иштөөсүнө Чет элдик жаңылыктардан Америка Кошмо Штатында калкты коронавируска каршы массалык эмдөөнү декабрь айынын аягында баштоо пландаштырылууда. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазды. Биринчи кезекте калктын аялуу катмарында эмдөө жүргүзүлөт. Джон Хопкинстин маалыматы боюнча, АКШ коронавирустан каза болгондордун саны жана өлүмү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Пандемия башталгандан бери Америка Кошмо Штатында 11 миллиондон ашык киши жаңы вирусту жуктуруп, дээрлик 252 миңе көз жумган.
Аларда Венгрия коронавируска каршы Россиялык Спутник 5 вакцинасынын алгачкы үлгүлөрүн алгандыгын Мир-24 жазды. Венгрия Россиялык препаратты алган биринчи европалык өлкө болду. Эми дарыгерлер вакцинаны лабораториялык тестилөөдөн өткөрүшөт. Буга чейин Москва жана Будапешт Венгрияда орус вакцинасын чыгаруу мүмкүнчүлүгүн талкуулашкан. Учурда Спутник 5 клиникалык изилдөөлөрү Россияда гана эмес, башка өлкөлөрдө, анын ичинде Индияда жана Бразилияда жүргүзүлүп жаткандыгы белгиленди. Маалыматтар боюнча анын эффективдүүлүгү 92%ды түзөт. Өзбекстандын Самарканд областына караштуу Катта Курган жана Ургут райондорунда коронавирус менен ооруган бейтаптарды дарылаган 2 борбор жабылды. Маалыматта бул борборлорго кайрылган бейтаптардын саны азайганы белгиленген. Самаркандтын өзүндө COVID-19 борборунда да бейтаптардын саны кескен кыскарды. Ушул тапта борбордо 200дөн ашуун бейтап коронавирус шеги менен дарыланууда. Буга чейин Ташкенттеги вирусология илимий изилдөө институту, эпидемиологиялык, микробиологиялык жана инфекциялык оорулар боюнча республикалык илимий иликтөө институту кадимки иш ыргагына өтүп, башка илдеттерге чалдыккан бейтаптарды кабыл ала баштагандыгы айтылган. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 84 сом 78 тыйын, евро 100 сом 25 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 11 тыйын, казак теңгеси 19 тыйынга бааланууда. Бүгүн 20 ноябрда Чүй областында ауанын температурасы 2-7 градуска чейин, Таласта 5-10 градуска чейин төмөндөсө, Ош, Жалал Абад областарында ауанын температурасы жана Баткенде 1-6 градус суук болот. Ысык Көл областында 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Нарын областында 0,5 градус төмөн, ал эми Бишкек шаарында ауанын температурасы 5-7 градус суук болушу күтүлөт. 8 саат 5 мүнөт. Кесиптешибизге чоң рахмат айталы. Ардактуу радио кармандар, сиздер биринчи радионун толкунунда таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Сөзүбүздү уланталы. Эми мына биз жогоруда социалдык, экономикалык багытта бир топ маселелер жөнүндө сөз кылдык. Эми бүгүнкү күндө Кыргызстанда, кыргыз коомчулугунда өтө маанилүү, анан чоң талкууга алынып жаткан маселе бул конституциялык реформа болуп атат. Ошондой эле дагы бир маселе бар, президенттик шайлоо. Биз буга чейин ошол президенттикке аттангандардын саны боюнча бир топ алдыга кеткендигибизди, 60-тан ашкандыгын айтып келгенбиз. Мына жаңы эле жаңылыктарда орус тилинде жана кыргыз тилинде айтылып кетти. Президенттик шайлоого аттангандардын ошол мыйзамдарга, эреже талаптарга туура келбегендери жарыштан четтетилгендиги тууралуу маалымат болду. Андан сырткары жана соттуулукка алына элек адамдар, талапкерлер дагы алынып салынды деп атат. Эми 10 январга белгиленген президенттик шайлоого аттангандардын баягы каттоо аяктаганга чейин дагы кимден кандай кемчиликтер табылат, кайсыл талапкердики туура эмес деген маселелер дагы айтыла берет болуш керек. Акыркы мөөнөткө чейин эми кимдер чыныгы шайлоого, чыныгы президенттикке аттанат, аны мезгил көрсөтөт. Президенттик шайлоону өткөрүү боюнча штаб түзүлдү. Ал штабты Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Мамытканов Эрнис, анан борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова жетектемей болду. Эми мына ушул шайлоо боюнча эреже талапка, графикке ылайык иштер жүрө берет. Биз аны кийинки уктурууларда дагы байма-бай маалыматтарды берип турат болушубуз керек. Эми конституциялык реформага келсек, Чыңгыз. Конституциялык реформа жөнүндө мына абдан чоң кызуу талкуу болуп жатат. Өтө көп. Ошол эле учурда ушул конституциялык реформаны кечээ жакында Жогорку Кеңештин сайтына коюлган долбоорду жактагандар дагы бар, ага каршы чыккандар дагы бар. Биз эки тараптын тең пикирин азыр элге жеткизгенге аракет кылалы. Анткени социалдык тармактарда, теле радиолордо, гезиттерде деги эле койчу баардык жерде ушул пикирлер, ар түрдүү пикирлер айтылып атат. Айрым пикирлерди карап көрдүңбү, кимдер эмне деп аткандыгы тууралуу? Ооба, негизинен баягы коомчулуктун арасында, жалпы элдин арасында өтө бир чоң талкуу жаратып атат. Көбү мына ушул конституциялык реформаны моюндагысы келбесе, айрымдар туура эле мына ушунча өзгөрүүгө барган соң реформа дагы керек эле деген сунуштарын айтып атат. Эми Facebook айдыңында өзгөчө пикир айткан адамдар арбын эле кездешип атат. Чындыгында көп. Мына буга чейин айтылган ошол Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 80 депутаты
демилге көтөрүп ошол автор болуп ушул жаңы долбоорду ачыкка чыгарды деп. Бирок ал ошол жогорку кеңештин депутаттарынын ичинен дагы биз бул долбоор менен тааныш эмеспиз, биз башка максатка, башка нерсеге кол койгонбуз деп ошол койгон колдорун чакыртып алгандары дагы болуп атат. Жок, ушул долбоорду биз сунуштап жатабыз деп колдогон, коргогон депутаттар дагы болуп атат. Эми талаштан тактык жаралат дегендей, кимиси кандай дейт, аны мезгил көрсөтөт. Биз жөн гана ким эмне деди, ошону жеткизгенге тийишпиз. Биздин биринчи радионун эфиринде дагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров мырза болгон. Ал ушул биз буга чейин эл каалап келген, көпчүлүк суранган өзгөртүүлөрдү киргиздик. Мына ушул багытта аракет кылып жатабыз деп ойлорун айтты. Анан көпчүлүктү мындай өтө талаш жаратып жаткан маселе бул ошол башкаруунун өзгөрүүсү, мамлекетти башкаруунун өзгөрүүсү, жанагы премьер-министрдин укугунун президентке берилип жатышы, курултай институтунун кирип жатышы дагы бир топ маселелерди чыгарып атат, талаш маселелерди. Андан сырткары бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда ошол президенттик башкарууга баратат, диктатурага жол берип атат деген да пикирлерди айтып атышат коомдук ишмерлер. Ал эми буга чейин деле биз иш жүзүндө президенттик башкарууда келбедик беле, парламенттик деп коюп, андан кандай пайда болду? Андан көрө чындап эле президенттик башкарууга өтөлү дагы президентке чоң жоопкерчилик берели деген пикирлер дагы айтылып атат. Кыскасы пикирлер ар түрдүү да. Пикирлер көп ооба. Мына ошондой эле пикирин жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев дагы айткан экен. Тагыраак айтканда, бул эгер ачык айта турган болсок деп, жаңы конституциянын автору Садыр Жапаровдун өзү дейт. Себеби ал буга чейин долбоор даярдалып жатканын, жогорку кеңештин кароосуна киргизилерин айтып жаткан, бирок бир дагы депутат демилгечи же автор болгон эмес. Мындан улам бул президенттин же өкмөттүн аппаратында жазылган деп ойлойм. Жаңы конституциянын долбооруна демилгечи делген депутаттар менен дагы сүйлөштүм. Көпчүлүгү окубай туруп кол койгон экен деген өзүнүн пикирин билдирген экен. Бирок ошол эле учурда мына белгилүү юристтер, окумуштуу юристтер дагы биз ошол топтолуп чогуу жаздык деп өздөрүнүн пикирин билдирип аткан бар. Юридик илимдердин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев BBC-ге берген интервьюсунда дагы айтты, биз ушул окумуштуулар чогулуп жаздык. Эми бул талаштан тактык жаралат, талкуулашыбыз керек, кемчилигин айтышыбыз керек, талкуулашыбыз керек. Андан кийин бардык бир пикирге келгенден кийин анан долбоор аныкталат деген пикирин билдирип атат. Ошол эле белгилүү жазуучу Чолпонбек Абыкеев дагы баш мыйзам тууралуу айткандарга жооп катары өзүнүн пикирин билдирди. Баш мыйзамдын долбоору жаңы эле жарыяланды. Мен болгону 2 сыйра окуп чыктым, кайталап окуп жатам. Орусчадан кыргызчага которгондо каталар бар, маани маңызында да оңдолуп толуктала турган жагдайлары бар. Бул болгону долбоор талкууланат, баары оңдолот. Аңгыча сунушталган баш мыйзамдын долбоорун кабыл албайбыз, митингге чыкпайлыбы дегендер пайда болду. Баш мыйзамдын долбоорун талкуулап, тактап, андан кийин аныкталгандан кийин эле мындай жыйынтыкка келбейлиби деген кыскача ушундай пикирин билдирип атат. Ошол эле учурда бул диктатурага алып барат деген пикирлер айтылып атат. Бир топ каталар кетип калыптыр деп белгилүү саясатчы Алмамбет Шыкмаматов өзүнүн пикирин билдирди. Айыл чарба министри Тилек Токтогазиев дагы ушул айрым каталар бар экендигин айтып пикирин билдирип атат, Facebook баракчасына жазды. Эми биз бул боюнча ошол талдоочулардын да пикирин угуп көрбөйлүбү? Баягы биз талдоочулар десе эле баягы көптөн бери саясат айдыңында жүргөн, талдап, өздөрүнүн пикирин айтып жүргөндөрдү айтып жатпайбызбы? Азыр биз менен байланышта жаңы көз караштагы мындай жаштардын өкүлү бар, талдоочу, эксперт, жарандык активист Замир Айылчиев мырза биз менен байланышта. Замир, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына Конституциянын жаңы долбоору боюнча бир топ ой пикирлер, сунуштар айтылып атат да. Анан сиз кандай дейсиз? Албетте, бул конституциялык реформа бул Кыргызстанга керек. Себеп дегенде 2010-жылы ошо кабыл алынган баш мыйзам өзүнүн максатын, өзүнүн мүдөөсүн эл үчүн аткарып бере алган жок да. Бул эң чоң катачылык болду да. Ошонун натыйжасында азыркы тапта 60%дан ашуун калк ушул баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү талап кылып жатат. Себеп дегенде эң биринчи маселе бул экономикалык, социалдык жана инновациялык жактан Кыргызстан бир чоң өнүгүүгө, чоң реформага жете алган жок.
экинчиден азыркы тапта өзүңөр билгендей эле 1,5 миллион адамдан көбү баягы чет өлкөдө тентип мигрант болуп жүрөт да. Мунун бардыгы тең өзүнүн өлкөсүндө жумуш таба албай, өзүнүн өлкөсүндө кыйналып, өзүнүн өлкөсүндө мыйзам иштебегенин натыйжасы деп айтам да. Вот ошондуктан азыркы тапта бул конституциялык реформага биздин барышыбыз абдан туура. Мына бул жакта ар кандай сөздөр айтылып жатат. Мына элдин алдына чыгарып, ушул конституциялык реформа боюнча үлгүнү көргөзсө, ал жакта баягы чыккынчылар деп коебузбу, көрө албагандар деп коебузбу, ар кандай өздөрүнүн пикирлерин билдирип жатышат да. Бул туура эмес деп ойлойм. Себеп дегенде иш кылынып жаткан жерде ар дайым катачылык да болот да. Кылынбаган жерде катачылык болбойт. Ошондуктан бул жактан элге көргөзүп, жаңы баш мыйзамдын мисалдарын көргөзүп атат, жөн эле мисалын көргөзүп атат. Ошол жактан баягы бөйрөктөн шыйрак чыгарып атышат да. Мен да окуп чыктым баш мыйзамдычы. Бул жакта адамдык укуктар биринчи орунга коюлган. Бул эмне дегенди билдирет? Эл биринчи орунга коюлуп атат. Экинчиси экономикалык жактан өнүгүү деп атат. Инвестиция жана ошондой эле ишкерлерге жол деп атат. Бул абдан жакшы да. Ал эми жана катачылыктарынан айта кетсем, катачылыктар жанагы бийликтин мартабалуу кызматында отурган адамдардын функциясы так жазылбаптыр да. Ошол нерсеге мындай өзгөртүүлөрдү киргизсе, калганын баары мыкты болчудай. Конкреттүүрөөк Замир мырза, ошол сиз айтып аткан жана кемчиликтерге конкреттүүрөөк токтоло кетсеңиз, аны кандай кылыш керек эле да? Мисалы бир министрлик же болбосо бир мартабалуу кызматтын адамы кандай функцияны аткарат, ошол нерселер тактап жазыш керек да. Ошол нерселер такталып жазылбаптыр да, ошол нерсе. Калган жагынан алып караганда бул конституция эл үчүн иштеп берет дегенчи, анткени бул жакта элдик курултай дагы бар да, элдик курултай. Буга чейин болсо курултайлардын баардыгы тең жасалма болуп келген. Мына Акаевдин убагында 2 жолу курултай болгон, бирок ал өзүнүн мүдөөсүнө жеткен эмес, анткени ошону Акаев өзү алып келген да. Ал эми азыркы тапта табигый жол менен калктан да ошол курултай боюнча иштер жүрүп жатат да. Бул деген эмнени билдирет? Парламентке келген депутаттар өкмөттү туура башкара албай жатышат, өкмөттүн ишин талкуулай албай жатышат. Мына 6-чакырылыштын өкүлдөрү ушул нерсени мүдөөсүнө жеткире алган жок. Ошондуктан мартабалуу кызматка келген адамдардын башынан элдик курултай карайт. Эгерде парламент, өкмөт, ажо өзүнүн ишин так аткара турган болсо, анда курултай таркап кетет деген нерсе дагы бар да. Бул абдан жакшы. Замир, бир нерсени айтып кетсеңиз да, мына көпчүлүк ошол талкууланып, азыр баягы карама каршы пикирлер айтылып аткан учурда ошо курултай бул парламентте эле кайталап калат. Курултайды президент чакырса, анда президентке эч кандай мындай сөз айтпайт, ишти сынга албайт, ошол дежурный курултай болуп калат деген сөздөр көп айтылып атпайбы? Сиз кандай ойлойсуз? Курултай өз максатына жетеби? Албетте, азыркы тапта Кыргызстан Борбордук Азия гана мамлекеттеринин гана эмес, СНГ мамлекеттеринин арасынан саясий жактан бышып жетилген 25 жылга алдыга кеткен калк болдук биз. Азыркы тапта биз ошонубуз менен байыбыз. Ошондуктан бул элдик курултай өзүнүн максатына жетет. Себеп дегенде эл 2005-жылдан бери башынан 3 инкылапты өткөрдү. 30 жыл аралыгында экономикалык сазга батты, билим берүүбүз, саламаттыкты сактоо, коопсуздук жаатында бизде чоң өнүгүү болгон жок. Ошондуктан эл бул нерсени каалап жатат. Элдик курултай өзүнүн максатына толук кандуу, фальшивый эмес, чыныгы табигый жол менен курулуп жаткандыктан өзүнүн максатына толук кандуу жетет деп мен ишенем. Парламент таасирин жоготуп койбойбу? Жок, бул жакта парламент, мына 6-чакырылыштын парламенттерин айтып кетейин. Бардыгын чабал дегенден алыспын. Бирок акыйкаттуулукту айтып коюшубуз керек. Бул парламентке келген адамдардын көпчүлүгү олигархтар болду. Бул эмне дегенди билдирет? Бул мыйзам элге иштебей эле олигархтарга иштеди дегенди билдирет да. Ошондуктан бул парламент тескерисинче элдик курултайдын натыйжасында көзөмөл болуп тургандыктан, үстүнөн бирөө прессинг кылып тургандыктан, булар таза
дыкаттуу жол менен иштейт деп мен терең ишенем. Жанагы президенттин ыйгарым укуктары көбөйүп кетти, диктатурага баратабыз, Түркмөнстан болуп калабыз деген да пикирлер айтылып атпайбы? Аларга кандай жооп айтат элеңиз? Бул жакта мына урматтуу кыргыз элим, бул жакта мына 30 жылдан бери Кыргызстан президенттик башкаруу менен келатат деп айтып койсок болот. Мына акыркы 2010 жылдан бери биз парламенттик өлкөбүз деп төшүбүздү каккылаганыбыз менен биюра парламент башкарыш керек болчу. Бирок де-факто бизде ар дайым президент. Мына өзүңөр көргөндөй эле, мына Жээнбековдун убагында Жээнбековдун жанына барып алып намаз окуган депутаттар көп болду. Вот ошондуктан ушундай кошоматчылар болуп келди. Бизге азыркы тапта аралашма мыкты деп атат да, бул мажоритардык система менен 35 депутат келсе, ал эми пропорционалдык партиялык система менен 55 депутат келсе, ошондо бизге 90 депутат жетет деп атат да. Бул да абдан жакшы көрүнүш. Ошондо аралашма болгондо мыкты болот. Анткени биздики де-факто ар дайым президент башкарып келген. Президенттин кеңешин алып, президенттин сөзүн парламент аткарып келген. Бирок ушул чакырылышта мындай нерсе болбойт деп ойлойм. Демек, сиздин пикириңиз боюнча курултай институтунун кириши дагы, президенттин ыйгарым укуктарынын кеңейиши дагы өлкөнүн мындан аркы өнүгүшүнө мындай бир өзүнүн жакшы натыйжасын берет деп атасыз да. Ошол эле учурда жана эл аралык коомчулук, дүйнөлүк масштабдагы башка өлкөлөр менен өз ара алака катыш, анан баягы авторитардык режимге баратасыңар деп башка өлкөлөр менен өз ара кызматташтыкта таасирин тийгизбейт деп эсептейсизби? Анткени сиз сырттагы чөйрө менен да жакшы таанышсыз, эл аралык деңгээлде мамилелерди да жакшы билесиз да. Ушул жагын кандай ойлойсуз? Жок, бизге эч кандай таасир болбойт. Себеп дегенде, биринчиден биз аралашма системаны алып атабыз. Бул эмне дегенди билдирет? Мажоритардык система бул консервативдик көз карашты бекемдейт. Бул деген улуттук каада салтты, элин жерин ойлогон мыкты деңгээлде жол ачкан бир система. Бул мыкты адамдар келет. Мына өзүңөр билгендей эле 2010 жылга чейинки парламентти карагыла, 2010 кийинки парламентти карагыла. Айырмасы асман менен жердей. Бир мандаттуу мажоритардык система менен келип атканда убагында абдан күчтүү депутаттар келген, туурабы? Эми азыр бизде аралашма болгондо пропорционалдыкта партиялык системаны да биз колдонуп атабыз. Ошол менен катар эле мажоритардык бир мандаттуу системаны колдонуп атабыз. Бул деген түздөн түз чоң бир өнүгүүгө алып келет деп ойлойм. Бул жакта себеби дегенде чоң бир competition, чоң бир салгылашуу болот. Ошол нерсенин натыйжасы чоң бир өнүгүүгө алып келет. Ал эми бир волна менен, бир толкун менен кетип бара жаткан 6-чакырылыштын парламентиндей биздики мажирөө парламент болбойт да. Бул дүйнөлүк аренадагы биздин потенциалыбызга, биздин башка өлкөлөргө болгон дараметибиздин бир чоң экендигин да далилдей алабыз деп ойлойм. Замир, Европа кеңешинин консультациялык органы болгон Венеция комиссиясы Кыргызстандын учурдагы парламентинин конституциялык реформаны жүргүзүүгө ыйгарым укугу жок деген бүтүмүн жарыялады деген маалымат чыкпадыбы? Бул боюнча пикириңиз кандай? Мен бул маалыматты окуп аптырмын, бирок алар бардык эле мамлекеттер бизге болгон бардык мамлекеттердин фидбек болгон ою азырынча эң жогорку деңгээлде. Себеп дегенде мына бизде деген баягы туура эмес black news деп коет, туура эмес маалыматтарды таркаткан адамдар да көп болуп атат. Биринчиден мамлекетте туруксуздукту каалаган адамдар бар. Анткени алар кайсыл жактан акча алып, кайсыл жактан өздөрүнүн ашказанын, өздөрүнүн үй бүлөсүн багып жатканы белгилүү. Айдан ачык. Ошондой адамдар мамлекетте туруксуздукту каалап, ар кандай маалыматтарды, ар кандай фейк аккаунт менен ачып алып, туура эмес маалыматтарды бөлүшүп жатышат да. Бул дагы ошондой маалыматтардын бири болуп калышы толук мүмкүн. Анан мына ушул 6-чакырылыштын депутаттарына түрдүү сын пикирлерди айтып келе жатпайбызбы? Коомчулук деле айтып келе жатат. Анан сиздин оюңузча ушул 7-чакырылыштагы депутаттарды шайлаганда ошондой сын пикирлерден арыла алабызбы? Жаңы долбоор менен барсак, жаңы конституция менен барсак, Биринчиден мен толук кандуу идеалдуу бир парламент келет дегенден алысмын.
Бирок 6-чакырылыштын парламенти бул Кыргызстандын тарыхындагы, дүйнөнүн тарыхындагы эң сабатсыз депутаттар чогулган парламент деп айтып койсок болот да. Бардыгы эмес, албетте, мен тааныган эл өкүлдөрү да бар, ошол билим берүү жаатында меценаттык кылып жүргөндөр бар, спорт жаатында мекенине күйгөндөр да бар, бирок андайлар аз болду. Ал эми 7-чакырылыштын ушул мыйзамдардын бардыгы туура кабыл алынып, элдер колдоп берсе, сындабай, сунуштарын берип, ар тараптуу колдоп берсе, анда 7-чи парламент эң биринчи максаты бул элди биринчи койгон, элдин таламын талашкан. Мына Кыргызстанда канчалаган адамдар кедей социалдык жактан абдан начар ошол нерселерди караган парламент келет деп ойлойм да. Чындыкты какшайтып, мындай жарган адамдар келет деп ойлойм да. Албетте арасынан дагы ушундай 6-чы парламенттикиндей билимсиздер болушу толук мүмкүн, бирок андайлар азыраак келет деп ойлойм. Бул парламент эгерде ушул жол менен келсе, Кыргызстандын экономикасын, социалдык жашоосун өнүктүрүүгө чоң жол ачат. Себеп дегенде парламенттин эң чоң функциясы туура мыйзамдар жазыш керек эл үчүн. Андан сырткары өкмөттүн курамын түзүшөт булар. Өкмөттүн курамын билимдүү кадрлар менен түзө алышса, өздөрү билимдүү болуп, билимдүү кадрлар менен түзө алса, сөзсүз түрдө чоң бир динамикалуу, чоң бир моторлуу бир өкмөт тап келсе, биздин мамлекетибиз сөзсүз түрдө өнүгөт. Сөзсүз түрдө. Буюрса. Рахмат сизге, Замир. Урматтуу угармандар, биз менен байланышта эксперт, талдоочу, жарандык активист Замир Айылчиев болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Мына парламент жөнүндө көп сын пикирлер айтылып атат. Кимдер кандай деген гана ат койбоду. Дүйнө жүзүндө Кыргызстанда эле сабатсыз деди, бирок ошол эле парламент бир топ чечкиндүү кадамдарга барып, чечимдерди кабыл алып, бир топ тапшырмаларды аткарып атат. Эми аны мезгил көрсөтөт, тарых баалайт. Жогоруда айтылгандай, Конституциянын жаңы долбоору тууралуу пикирлер абдан көп, арбын. Анын ичинде ошол жана президенттин ыйгарым укуктары, курултай институтунун кириши бир топ талкууларды жаратууда. Курултай боюнча белгилүү талдоочу, саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев мындай деп айтып атат да, Facebook баракчасына. Курултай бийликти мактаган, жактаган орган болуп калат деп атышат дейт. Менимче, тескерисинче, так ошол курултай президент баш болгон бүт бийлик бутактарынын шайын кетирип, өтүн алабы деп ойлойм, көрөсүңөр деген пикирин билдирген экен. Бирок ошол эле учурда Эрназар Карыбеков жазып атат, курултайды президент чакыртып алат экен, анан кантип президенттин өтүн алган курултай болот? Жанагы жалданма, фейктин баары курултайдын өкүлү болуп келип алсачы деген пикир. Мына ушундай пикирлер бар. Эми конституциялык реформа боюнча дагы вице-премьер Максат Мамытканов өзүнүн оюн айткан. Адегенде бизге элдин колдоосу керек дейт ал. Ошон үчүн биз шайлоо өткөрүп конституциялык реформа жасап атабыз. Учурдагы биздин максат мамлекеттик институттарды сактап калуу дейт. Биздин сунуштарды парламент бекитип бериши керек, себеби бардык процесс мыйзам чегинде аткарылышы шарт деп вице-премьер Максат Мамытканов өзүнүн пикирин жазган. Демек, мына ушул конституциялык реформаны адегенде эл колдосо, андан кийин биз жалпы сунуш менен ишке ашырабыз деген пикирин жазган. Өкмөт башчылык кызматын убактылуу токтоткон Садыр Жапаров дагы кечээ күнү ошол баш мыйзам боюнча каршы айтылган сын пикирлерге өзүнүн жообун берди. 2010 жылдагы конституция бир уч адамдардын пайдасы үчүн гана кабыл алынган. 10 жылдагы тажрыйба жаңы баш мыйзамды кабыл алуу зарылдыгын көрсөттү деп анан өзүнүн баягы аргументтерин келтирген. Албетте, конституциялык реформа чоң талкууну жаратты, коомчулукта кызуу талаш тартыштар болуп атат, карама каршы пикирлер айтылып жатат. Эми мезгил көрсөтөт, убакыт тараза. Ошол эң негизгиси кандай пикирлер айтылса дагы ошонун баары чогулуп, аныкталып, такталып, талкууланып, анан өлкө келечегине, мамлекеттин бүтүндүгүнө тескери таасирин тийгизбей турган конституция кабыл алынса, анда бул Кыргызстан үчүн утуш болот. Негизи эле мыйзамдык базаны бекемдеп алуу Кыргызстан үчүн өтө маанилүү болуп турат. Мыйзамдык базаны бекемдеп, мыйзамдык жолго түшүү зарылчылыгы тезирээк ишке ашсын дейли. Ооба, ошон үчүн алдыдагы шайлоолордо ар бир кыргыз жараны өзүнүн бир ой туюмун
адамы менен де жүрөк түпкүрүндө жаткан сезими менен жакшылап Активдүүлүгүн тандоо көргөзүп, жүргүзүш керек жана активдүүлүгүн сөзсүз түрдө көргөзүшү керек. Өлкөнүн келечеги ар бирибиздин көз каранды экендигин эч кимибиз эсибизден чыгарбайлы, жана дагы өлкөнүн келечегине кайдыгер карабайлы. Демек биз гүлдөгөн, өнүккөн бир бейпил жашоодо, гүлдөгөн республикада, өлкөдө жашагыбыз келсе, ар бирибиз мына ушул тандоолордо жаңылбай, жазбай, жакшы бир тандоо кылганыбыз дурус болор. Анда биз уктурууну жыйынтыктайлы. Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо таңкы бурулушту уктуңуздар. Программанын жакшы жаман болушу, мазмундуу болушу сиздерден да көз каранды. Андыктан биз сиздерди Facebook баракчабызга ой пикир сунуштарды жазып турууну суранабыз. Ошондой эле эфир убактысында 0502 39 21 90 0312 39 21 90 телефондору аркылуу кайрылып, кандай маселе боюнча болсо дагы ойлоруңарды, пикириңерди ушул уктурууда козголгон маселелер боюнча уккубуз келет. Андыктан биз менен болуңуздар. Бүгүн студияда Талайгүл Чабдарова жана Чыңгыз Рыскелдиев иштедик. Жана ошондой эле бизди техникалык жактан тейлеген кесиптештерибиз Максат Мамыралиев менен Азиз Чокморов кызмат кылды. Ардактуу радио каармандар, жалпыңыздарды учурдагы абалга байланыштуу мына санитардык эрежелерди сактоого дагы чакырабыз. Албетте, аралыкты сактаңыздар, антисептик колдонуңуздар жана маска тагыныңыздар дейли. Жана ошондой эле эл көп чогулган жерлерге барбаңыздар, колдон келсе ошол чогулуштарды таратып туруңуздар деп сураналы. Анда эмесе күнүңүздөр көңүлдүү улансын жана бүгүнкү күн жемиштүү болсун деген тилек менен бүгүнкү таңкы бурулуш программасын аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам, аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM